Урматтуу калай калк. Кече күнү биздин ушул алтын казык жаш жүрек жон конушу деп азыр өздөрүнчө атап ушул жакта ынтымакташып үй салып жаткан Кыргызстандын 7 дубанынан келген жарандар мына бүгүн түнү менен уктабай ошо үйүбүздө Тимур деген укук коргоочу келип сүрдүрөт экен деп айрымдары жүрөктөрү кармап алдар келбей жатат. Мына эжелерибиз мынантип ооруганга карабай келип өзүнүн үйүн коргош үчүн келди. Кыргызстандын эли эмне элге урматтуу Темир мырза, сиз эгерде аябай элге күйгөн чыныгы адилет укук коргоочу болсоңуз, ушул байкуштар 15 жылдан бери үй таппай темселеп, айрымдары жалгыз үйүнөн банктардын сүткор банктарга, коррупционерлерге алданып, жалгыз үйүнөн ажырап, 6-7 баласы менен көчөдө калгандар ушулардын көпчүлүгү жумушу жок, жерге нан таппай, мынау свалкада өмүр бою жашаган элдер келип ушул жерден өздөрү темселеп үй салып отурат. Мына азыркы ушул байкуш карапайым Кыргызстандын эли кечээки коронавируска карабай, ак үйдүн алдына барып догурунбай, өлүп жатам дебей, Кудайым өзү таштаганга таш тийбейт деген чын экен элибиз. Ушул байкуштарыма дагы коронавирус келбесин. Келген жок. Байларга барды. Ал Кудайдын буйругу экен. Мен барды деп табалабайын. Ошондуктан урматтуу президент, урматтуу мэр, урматтуу Балбак мырза жана Тимур мырзалар эң жакшы нерсени айтты. Биз өмүр бою какшанып, президентке үнүбүздү жеткире албай келсек, Тимур мырза кайрылып, элге өкмөткө мыйзамды талап кыл. Мыйзам кайерде бар экен? Миңдеген гектар жерлерди шаардарда ээлеп, особняктарды салып жашап жаткандарга мыйзам иштебейт дагы ушул байкуштарга иштейби? Мыйзамдан өткөн адам укугу турат бул жерде. Ошол адам укугунан пайдаланып, өмүр өткүчө бир чарчы жерге ээ болбогон байкуш эл отурат. Мына боюнда бар энелер турат. Мына куураган аталар турат. Буга ким күнөөлүү? Буга бийлик күнөөлүү. Бийлик күнөөлүү деп жатып калбастан, бийликке догурунуп ак үйдүн алдыга барып мага жер үй бербестен, өздөрү оокат кылып, араң бир бочка сууну 500 сомдон сатып алып, ушул жерде оокат кылган элди биз азыр мактаганын ордуга бирөөбүз келип жер саткыч, бирөөбүз келип эл саткыч. Урматтуу калай калк, ар бириңиздер кандай максатта келгенсиздер, кандай шартта жашап жатасыздар? Ушул эл өзүнүн оозунан айтып бериңиздер. Урматтуу президент, биз сизди билебиз. Сиз аябай айкөл адамсыз. Бирок айкөлдүгүңүз ушунчалык туунун жеткен жериге жетти, келиңиз. Эгер элиңиз керек болсо, туура айтты. Суракматов мырза, сиз да келиңиз. Ушуларды көрүңүз. Ушулар да эртең шайлоочу эл, конституциялык укугу бар булардын дагы. Жашап, ушул мына үйдү сүрттүрөм дейт кечээ күнү. Ушул үйдү не деген байкуш эмне азап менен 10 жылдан бери ушул жерде жүрөт. Мына алдымда турат ушул келин. 5 баласы менен калган, күйөөсү менен. Биз дагы пендечиликке бардык, ары бардык, бери келдик. Бирок карасаң адамдын убалы бар да. Азамат мен ошол алып келип, эң биринчи ушул жерге жайгаштырганга, эгерде президент болсом, мен орден берип баатыр кылат элем. Мамлекет чечпеген социалдык маселелерди ошол Осман байке, ошол Динаралар, ошол жер саткыч деп ыргалайлар, биз ушул жерге элге шарт түзүп берип атабыз. Бул ишти мамлекет жазаш керек болчу. Буларга азыр свалка болмок тургай, сазын үстү болсо да жашаганга мажбур булар. Эми калган сөздү мына элим өзү айтсын, бирок президент мырза жана Суракматов мырзалар, булардыкын эгерде сүрчү болсоңуздар, анда сиздер элди тирүүлөй апарып көмгөн болосуздар. Ошондуктан мен дагы талап кылып суранам. Кайра буларга суун чыгарып, светин чыгарып, тартып берип, жолун оңдоп бере турган мамлекет сиздер көзөмөлгө алышыңыздар керек. Жер саткычтар, эл саткычтар дебей. Мына эл сиздерге чоң жардам кылып жатат. Менин суранып талап кыларым, ушул жерге сууну чыгарып, бизде каражат жок. Биз аргасыздан эч бир айлабыз жоктуктан ар кандай нерселерди ойлонуп жатабыз. Келечекте бир кредит алып, ушул жерге бир суу чыгарайык деген максатыбыз бар. Анан келип алып эл ар кимиңиздер аннесе айтып, элдин үрөйүн учургандан алыс болуңуздар. Ансыз да эл коронавирустан жабыркап, курсактары ач, балдарын бага албаган эл келген. 6 баласы менен банктарга үйүн тартылган энелер турат. Ошондуктан кыргыз элим
Medалдын экинчи жагын бүгүн угуп көрүп өзүңүздөр жыйынтык чыгарасыздар. Бирок бийлик өкүлдөрү сиздерден суранарым, ушул элди өгөй баладай кылып, тынч жаткан элди коркутуп, жүрөгүнүн ишин алгандан алыс болуңуздар. Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, сиз президент болгондо мен карапайым элдин ичинен чыккан президентмин. Мен карапайым элдин турмушун абдан жакшынан түшүнөм дегенсиз. Муна бул жерде тургандар жыргагандан турган жок. Бардыгы кредитин төлөй албай, квартирадан алды 25 миңден корпораттан карыз болуп, коронавирусты иштей албай кыйналып, быйыл кышта дагы ушундай пандемия башталып кеткиче үйлөрүбүздү бүтүрүп алалы деп мынанда үйүнү бүтүрүп аткандарга мына Тимур деген адам келип кече үйлөрдү сүрдүрөбүз. Бул жак мыйзамсыз деп адамдарды кордоп, мананда адамдардын тынчын алып жатат. Бизге жардам берип, бизге свет, суу менен элди жардам бериң. Сиздин жардамыңызга биз муктажбыз. Жалпы элибиздин атынан ушул сизге кайрыларыбыз, бизге жардамыңыз керек. Тимир мырза келип кече сүрөбүз деп, кайсы элдин жыргаган шарты бар азыркы. Монтип карантин болуп атса, квартиралап жүргөн болсок, же өкмөттөн бир жардам болбосо, же депутаттардан, же башка жактан жардам болбосо, араң ушинтип 9 кызым бар менин. Ушул жерден там салып, неметип атабыз. Бизди келип жерибизди сүрөм коем деп чейин келип мына жерде элдин алдында келип сүйлөң. Урматтуу президент бизге жардам берип, ушуга окшогондорду көзөмөлүңүзгө алып жардам беришиңизди суранабыз. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, сизге кайрыларыбыз. Биз бу үйдү өзүбүзгө муктаж адамдарбыз. Биз үйүбүз ошо хашар жолу менен адамдарды мээнети менен пиширилди. 3 балам менен шу жерде жашатабыз. Шу жерге бизге көңүл буруп, шу жерге свет түшүрүп, шу жерге жол түшүрүп берсеңер, биз шу жерде жыргаганыбыздан жашаган жокпуз. Biz şu uyga muhtaçlığımız için yaşatağız. Bizi uyuzu bari ellerge, karılarım şu yerge kelip yaşağılar. Şu yerimiz önüyüp geçsin. Bizi uyularga, bizi uylerde sürdürem degen Temir Mırzaga dağı aytarım. Bizi uyularga tiybegile. Bizge ondan göre yardım bergile. Svet yoldan, su yoldan bardığıga yardım bergile. Oşunca adamlar çalıyor messinler be. Suyalka javulsun bana. Men 3 balam bilen şu yerden mektepke katlattırıp жүрөм. Sualka javulsun, yoldan ondalsın, svet түссүн. Şu yollarga karayısın bizge. Bizge temirge oşağın adamlar kelbesin, üzüçü salbasın. Biz tinç yaşağız kelet. Урматтуу президент, сизге кайрылганыбыздын себеби менин 8 балам бар. 8 балам менен ушу квартирада турган үчүн айла жок ушул жерге келип үй салганбыз. Ызы чуу эле бүтпөйт. Бизге жардам керек, жардам бериңиз. Анан онда Темир Мырза деген бар экен, ошол келип алып үйлөрдү түрттүрөм деп атат. Муну түрттүрүп салса биз кайда барабыз? Мен 8 балам менен бир депутаттын үйүнө барамын, же президенттин үйүнө барып отурамын. Каяка барамын? 8 баламды каяка барамын? Ошон үчүн бизге жардам бериңиздер. Бул жерге деген үйлөрдү араң салганбыз, свет жок, суу жок. Биз светке муктажбыз, сууга муктажбыз. Ар бир тонна сууну 5 сомго ташып алып, араңдан зорго үй салганбыз. Мен майтайдын 3 балам менен көчөдө калганмын. Эптеп бир комду там салып алсам, ошондо Тимур Мырза келип алып сүстүрөм деп атат. Күндө бuyakta тынчтык жок, сүстүрөм, ал бул деле ызы чуу болуп атат. Бuyakта эч кандай тынчтык жок болуп атат. Ошого бир көзөмөлдөп койсоңуз жакшы болот эле. Могу карапайым элди кайка алып барасыз. Могу свалканы жапсаңыз жакшы болот эле. Ошону угуп койсоңуз жакшы болот. Бизге светкен, суудан аябай муктажбыз. Сооронбай Шарипович, мына свалканы капталында кече күнү элдер келип ушундай тартып, видеого тартып кеттир. Тимур деген, ана Марапат деген эжекен, жанагынын аты жөнүнү тактазак. Ана мен сиздерге 2016-жылы кайрылгам, ошо жер боюнча көп нерселер боюнча кайрылгам, ошону анан элдер келип ушундай үй салып, эми жардам келип ушундай кылып атса, сиздер келип ушундай сүрөбүз деп неме кылып атыпсыздар. Ушу карапайым элге 5 балалуу, көп балалууларга ушундай жерден берилген
ошого карата неме кылып элдер эми өзүнүн колдоосу менен эч ким жардамы жок. Эми үй салып атсалар келип туруп ушундай ызы чуу кылып ататтар. Ошого бир көңүл бөлүп карап койсоңуздан сизден өтүнүч сурайынчы. Бул жердеги коррупцияны жер саткычтар жер сатып коррупция жасады деп айтып жатат да бардык жерде. Бул жердеги коррупция эң биринчи бийликтеги ошол мэрлердин коррупциясы болгон. Мындан 20 жыл мурда бул таштанды, бул жерге болбош керек эле. Миллиардтаган сумма акча бөлүнгөн. Ушул таштандыларды көмүлсүн деп. Ошондон бери алардын ошол миллиардтаган сумма чоңдордун чөнтөгүгө кирип кетти. Аны эч ким текшерген жок. Келип алып экиге бир үй салган адамды коррупционер дегенден уят эле да, уят. Андан көрө мына миллиардтаган сумманы жеген чиновниктер өздөрү жооп берсин. Биздин кичинекей тооканада үйүбүздү түрттүрөм деген чоңдордун чөнтөгүнү эми биз да чукуп чыгабыз. Ал мезгилде айтышка биз коркот элек. Биз айтырга укугубуз да жок болчу. Азыр мына демократия аябай туу чокусуга жеткен мезгилде ушул таштандыга бөлүнгөн нечен жылдык миллиардтаган сумма кимге кетти? Ошону чукуйбуз. Андан кийин мына эми акырында келип эстондуктар бөлдү. Эстондон мурдагы жооп берсин ушу чоңдор. Коррупционер биз мына бул жакта. Ушуну билип алыңыздар, бардыгыңыздар. Миллиардтаган сумманы жеген мэрлер келип жооп берсин. Албетте мен Суракматовду жеди дегенден алысмын. Бирок биз бардыгы да далил бар. Ошол мезгилдеги мэр ким, ошол мезгилдеги аппарат жетекчилер ким, ошол мезгилдеги президент бардыгы жооп берсин. Коррупция бул жакта жатат. Элде эмес. Карапайым эл араң өзүнүн окатыны кылып бир чарчы метр жерге жашайын деген айла өлбөсүн окатыны кылганды келип алып улам чукулап көрсөткөнүңөрдү жарма патриоттор токтоткула. Кыйын болсоңор ушулар коронавирустан бери ачка жүрөт. Bir kilogram bir sakır alıp geldin mi? Un alıp geldin mi? Men misal için 7 adam alıp geldim Araplardan. 7 kişiye alım jetti alıp geldim. Bardığın Arap gelesinger, çala çarpık taratasınlar, alıp ketesinger. Bu beni bizdin elimiz, bular bardığın jegen korrupsiyanарды atmaska kılıp juup bergiç. Бул жерге 7 адамга таратасыңар, 700 кишиге оформить этип таштадыңар. Билбейт дейсиңерби? Чукушмай болса бардыгын чукуйбуз. Эл толкуп кетсе сел болот. Элдин толкуганын негизинде эки падышабыз четке алып кетип жүрөт. Бирөө түрмөдө жатат. Азыркы жашагандар дагы эртеңки келечегинде не тагдыр күтүп турат, аны бир Кудайдын өзүндө. Ошондуктан бүгүн элди насой платочка кылып, элди пайдаланып, эртең шайлоого келесиңер. Ушул 7 дуанын элдеринин бардыгынын уруктуганы 7 дуанда барсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Ким ушул жерге элге кара санатайлык кылган жердеги шайлоочу барса шайлоого чакырам. Мына депутаттар, мына депутат чыкчулар. Силердин ар бириңер жогорку билимдүү болуп ушул жерде курап бир алачыкка зар болуп отурасыңар. Шайлоого чакырам. Ойлогула бүгүн барып алып биз жеңичине шайлоо келерде биздин үйүбүздү түрттүрүп алып, ушул жерде 7 дуанын элин зыркыраткан элби, депутатпы. Ошого окшогон чиновниктердин ордуна депутаты жок эле эл мына өзүнүн окатын өзү кылып атат. Бир гана суранарым, элдин кыжырына тийип, ар бириң элге күймүш болуп мыйзамды сактабай эле койгула. Мыйзамды Ататүрктө особняк салгандар сактасын. Мыйзамды гектарлаган жерди саткан падышалар сактасын. Анан мыйзамды бизден талап кылсын. Уруксаты жок, тартышка